чыныгы бакыт жакшы жасалган иштердин кубанычынан, жаңы нерселерди жаратуудан пайда болот эмеспи? Ал эми биздин айымдарыбыз ар дайым аракеттин үстүндө, жашоосун шаңга бөлөп, республикалык, аймактык конкурстарга катышуу менен кыргыздын салт санаасынын, үрп-адатынын өнүгүшүнө зор салымын кошуп келишет. Күркүрөгөн күз мезгилинде кыштын илеби менен асыл зат көрсөтүүбүздү баштайбыз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө сиздер үчүн Нарын облусуна караштуу Ат башы районундагы Арууке этнофольклордук тобунун айымдарын көрсөтүүгө даярбыз. Ал эми бул топтун айымдары тууралуу айтсак, көпчүлүгүнүн музыкалык билими бар. Аны менен катар билим берүүгө эмгеги сиңген мыкты директор айымдарыбыз бар экендигин дагы баса белгилеп айта кетпесек болбос. Ал эми мындан башка кызыктарды дагы көрсөтүүдө чогуу көрүңүздөр. Көрсөтүүнү мен Жаркынай Сүйөркулова алып барам. Биз менен бирге болуңуздар. Эми биздин топтун байбичелери ошо кыргыз элинин салт санасын, үрп-адатын элге дагы жайылтып, дагы сиңдирели деген ойдобуз. Анткени кыргыз эли кылымдардан бери ушун өзүнүн үрп-адаты, салт санаасы менен ынтымакта жашап келишкен. Анан быйылкы жылда бизде жакшы нерселер болду.
эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата республикалык шырдак фестивалына бардык. Ал жерде да биз өз өнөрлөрүбүздү тартууладык. Ошол жерде дагы биздин ат башынын кол өнөрчүлөрү республикада 1-орунду алды. 80ге чыккан байбичебиз өзүнүн кол ишу менен шырдак сайып чыккан да. Анан деги эле бул апалардын сөзү баардык жерде калбайт да. Апасы кандай болсо, балдары да ошондой болот. Ошондой тартипте чоңоет. Анан биз дагы жалпы элибизге, журтубузга ушундай жакшы насаат сөздөрүбүздү айтып, жаман жагыбызды көргөзбөгөнгө аракет кылабыз. Эми ушул эле топ болуп эле жүрө бербей, ар кай жерде топтошуп. Дагы биздин максатыбыз ушу ат башы районундагы дагы шайыр апаларды көбөйтүп, анан республиканын деңгээлинде бир дагы ат салышсакпы, башка райондордун, башка облустардын апаларын ынтымакка чакырып бир сонун таң тамаша курсакпы деген ойлорубуз бар. Келечектеги ойлорубуз ушундай. Эми бул курактын тарых тажымалын айтсам, бул негизи каттама курак деп айтылат да. Бул каттама куракты каттап алып, баркытты 4 бурчунан, андан кийин чекесинен тигип чыгабыз. Кайра дагы могу ортосун дагы каттайбыз үстүнө. Андан кийин бул өтө эле кымбатчылык менен жасалат. Андан кийин бири-бирине 4төн кылып мынтип өңдөрүнө жараша бириктирип алып туруп, андан кийин анан могундай бисерлерди бастырып, ар кандай мындай жетөшөк жасаса болот, ар кандай нерселер жасаса болот, бирок ошого карабастан мында деле өңдү ичиш керек да. Өңдү ичпесе эч кандай жасаган ишиңдин жыйынтыгы чыкпай калат. Мында деле ушул өңдү ичиш керек. Бул жөлөңгүч, кыргызча жөлөңгүч болот да. Адам аркасына коюп, эс алганда чыканагына коюп жатса болот. Анан бул тукабы куракка келсек, бул килемче мурун азыр тартылбай калды, азыр боз үйлөргө тартып жүрөбүз. Бул килемчени ошол эскиден калган нерсени мен көп сактайм да, бай унутулуп калбасын деп. Анан ошон үчүн бул килемчени деле сактап койгом. Бул такта курак деп аталат. Такта курак деген математикалык тактыкты талап кылат. Талап калган нерсе да. Бул чыраштар деле жетөшөктөр тукабыдан, накта тукабыдан жасалган. Булар деле ошол илгерки эле иттиш болгон чыраштар. Муну деле жипти атайын чыйратып алып туруп, андан кийин ичине биринчи клей менен жабыштырып алабыз, эмени оюп туруп. Андан кийин клей менен жабыштырып алабыз да, ичине кайра материал менен аштарлап чыгабыз. Аштарлап чыккандан кийин анан чырашты кетиребиз. Андан кийин жээгин салып туруп, мындай кыргактап туруп, андан кийин анан жүнүн салып, ичин салып, анан жүнүн салып, мынтип каптап коебуз. Биздин топ негизинен башынан эле шырдакты кармайбыз. Шырдак менен көп өлкөлөргө таанылып монтип жүрөбүз. Эми ушул топтун аял заттары мындай токтоп калган жокпуз да. Биз шырдакка келгенде көп киши иштешибиз керек. Ошондуктан көпчүлүк заказ болуп калганда баарыбыз чогула калабыз дагы. Ушул үйдөн монтип жээктерин бирөөбүз даярдайбыз, бычканын бир-экөөлөп бычабыз. Андан кийин бириктирип алганга да кол керек, ошентип атып, анан шырыганга келгенде эже бириктирип берет. Сиз болсо шырыганга жардам бересиз. Андан эже болсо дагы шырыганга, жээктерин бастырганга жардам берет. Негизи бул шырдак мындай жипти жөн эле мындай көпчүлүктүн күчүн талап кылат да. Могу жээкти ийриш үчүн эле канча убакыт. Муну ийриш жүндү сабаш керек, анан кайра аны ийриш керек, андан кийин боекко салыш керек. Ошонун баары адамдын күчүн талап кылат да. Анан топ менен бүтпөсөк, муну жалгыз кишинин колунан келе бербейт негизи. Бир шырдакка жүнүнүн акыркы биринчи башталышынан баштасак, анда бир 2-3 ай кетет. 2-3 ай бир жайды жөн эле талап кылып коет да. Анан кыштын күнү мындай шырыктарын, кол иштерин, эмелерин бүтүрүп алабыз. Жазында, жазында койгор кылганда ошо жүндөрүн алып, бардыгын иреттеп алабыз. Күзгү, жазгы жүн дегендерин, кийсин жасап, ошолорун боеп,
сабап берет деп алабыз да, андан кийин анан кышкысын ошо шырыкка, жөрмөгөнгө киришебиз. Менин атым Акмарал. Апам жумушка кеткен кезде кагазды алып алып, ушинтип гүлдөрдү жасагам. Апамды 8 март майрамы менен куттуктап. Апам мага ушундай жумушка кеткенде ушундайларды үйрөткөн апам мага. Анан ошондон үйрөнүп алып, апамды 8 март байрамы менен куттуктадым. Canımdın jartısı sen, kanımdın tamçısı sen, jalırıp jalınarım, bakıttın açkıçı sen, jarığım akşoladay, yaz gülü açılganday, sen gülü oynap dursan, ırıskut çaçılığanday, alayga çömülgendey, gün nuru tövülgendey, ömürüm nurgaylanıp, ümidim örülgendey, yarığım akşoladay, yaz gülü açılganday, sen gülü oynap dursan, ırıskut çaçılganday. Kanışam gitinekey, tarıkta daregimdey, aruzat beriştemsin, ayalı karegimdey, yarığım akşoladay, yaz gülü açılganday, sen gülü oynap dursan, ırıskut çaçılganday, yarığım akşoladay, yaz gülü açılganday, sen gülü oynap dursan, ırıskut çaçılganday, sen gülü oynap dursan, ırıskut çaçılganday. Кыргыз эли байыртадан үрп-адатка, каада-салтка бай калк эмеспи? Ал эми асыл зат берүүбүздө ар дайым кыргыздын каада-салттарын даңазалап көрсөтүп келебиз. Бул жолу ат башынын Аруке этнофольклордук тобу сиздер үчүн отко киргизүү салтын көрсөтөбүз деп турат. Салт боюнча кеп салсак, жаңы келген келин жолдошунун туугандарына, кошуналарына эч кандай чакыруусуз бара албайт. Ошондон улам анын туугандары отко киргизип, конокко чакырылган соң келин ал жака барып кызмат кылып конокко бара алат. Бул каада-салттарды жалгыз гана асыл зат берүүбүздө көрө аласыздар. Эмесе отко киргизүү салтын чогуу биргеликте көрөлү.
Ата konoqlar keldi. O gelsin. Ay, jirgile gel Anda konoqlar tosib olalı. Jirgile tosib olalı. Konoqlar gelse turalım. Жоллар бытып алыстан тойго келгеле. Assalamualaikum. Yaxşılarım. Yaxşı gelsin. Ömür versin sadağa gideyim, vakit versin arkanı menen, en karı sadağa gideyim. Бийлегиле жаштар-ай, бийлегиле, шапартек шаттанып жыр кагыла. Бириңен-бириң калышпай, бийлегиле талыкпай, айланада бүт барын кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп, ойноп кеткиле. Эми konoqlar kelip kalmışlar. Эми Тасторконго бата кылып коелу апа. Айланайын балам, Тасторконуңду ачып үйдүң урт эмеспи? Бата кылалык. Эми биз туугандарым эми морги Тасторконго бата кылып коелу. Эки балага жакшылыктарды каалайлы, өмүрлөрү узун болсун, бактылуу болсун. Алдын мал бассын, артын бала бассын. Амин. Айланайындар, кылымдарды карыткан кыргыз элимде эң сонун каада салттар бар эмеспи? Бул каада салт балдарды тарбиялайт, жаштарды тарбиялайт, ал түгүр карыларды да тарбиялайт. Ошондой каада салттын бири жаңы келген келинди отко киргизүү. Бул отко киргизүү келинди тарбиялайт. Келин көрүнгөн жака чуркап кетпей, көрүнгөнгө басып кетпей, эшик төрүн көргөзүп чакыргандан кийин ыйманы менен жүгүнүп кирип, ошол үйдөн жүгүнүп чыгат. Бул келиндерди отко киргизүү бир чети ыймандуулукка тарбияласа, экинчи чети жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга жардам. Ар ким колунан келген малдуусу малын берген, малы жогу башка дагы белек печкектерин берген. Энелери өзүнүн кол ишин келинге узаткан. Аталар болсо балдарына мал бакканды, оокат кылганды, үй бүлө күткөндү мурас кылып айтып кулактарына куюп келишкен. Эми туугандар, келиңиздер, чайдан алып отуруңуздар. Ичиңиздер. Эми Кыргыздын татынакай ырымы бар эмеспи? Ошол экиге мен айтчымды айтып коеюн. Эми айланайын балам, балдарым, силерге эми Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Алдыңарды мал бассын, артыңарды бала бассын, өмүрүңөр узун болсун, жакшынакай жакшаштардан болгула, ыймандуу болгула, ата-энеңерге кайрымдуу болгула. Силерге ушу энчилеп калдык элек. Байбиче, эми байбиче уларга энчилеп бир уйду берели. Энчилеп. Ошол экини мал кылып алгыла. Малыңар көп болсун, ошондон улап алгыла малыңарды. Эми ошол экиге бата берип коесуздарбы? Айланайын балдарым. Кудайым ушу тилекти кабыл кылсын. Эми менин дагы балдарыма берчү белектерим бар эле. Небере кыздарыма, небере келиндериме атайын арнап бирден жер төшөк курадым эле айланайындар. Эми мен даярдаган жер төшөктөрдү алып келчи балам. Келин. Келин кайда кетип калды го? Алып келгиле. Не болду сага? Мына. Кудайым эми. Ушуну бермек жазап атсаң апам ушунун баарын.
Мынакей. Карачы тим эле сонун экен, Атаң көрүп. Апам ошону жаза эки балама деп аткан неберелериме деп. Неберелериме деп ошолорду. Бул көсүнүн майын кетирип муну чырактап жасаган турбайбы? Бул аябай карачы оюларда майда. Барыбызды туугандарыңы чогултуп, ушинтип отко киргизип, элинди жүгүнтүп, салт санааны жасап аткан өзүңө рахмат айнайым балам. Рахмат. Ыймандуу, ырыс-кешиктүү келин болсун, ата-энесине, жерге жээктерине кайрымдуу, мээримдүү келин уулдардан болсун, бактылуу болсун, астын бала бассын, аркасын мал бассын, ырыс-кешиктүү болгула. Элибизде тынчтык болсун, жерибизде эл менен жашайлы, элдире берсин, элге ичинде бизге берсин. Бүгүн ошо отко киргизет деп мен дагы атайын келбедимби силерди көрөйүн деп. Келинди көрөйүн деп келдим. Рахмат. Убагында Күкүбайымда келин болуп ушинтип бүлдөп келген. Кыргызда сөз бар эмеспи? Келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр деп. Ал кемпирди өлгөндө көр дегени баягы илгери кийимдин баарын боз үйдө илип салчу эмес беле. Кемпирдин өлгөнүн көрчү беле. Ошо кийимин көргөнү келчү да. Эми айланайындар, бир туугандарым. Ушул тойдун үстүндө жүргүлө. Ушу апаң менен бармактайымдан бир көсүп, курбалдаш болуп чогуу чоңойдук. Мен дагы силердин кубанычыңарга ортоктош болуп аябай кубанып отурам. Өзүңөр менен өзүңөр көбөйгүлө айланайындар. Келиним айланайын. Ушул үйгө сиңип, ушул үйдүн ырын ырдап, ушул үйдүн сырын сырдап айланайын. Кетпей кемпир бол бизге окшоп. Такыр босогону аттыбай, эшикке чыкпай ушул үйдө жүрүп байбичеликке жетса дага кетейин. Балдай батташып үй бүлөңө таттуу бол. Келечегиң кең болсун, телегейиң тең болсун. Ушул үйдүн тукумун уласа дага кетейин. Ыймандуу бол. Сен ыймандуу болсоң, сенден кийинкилерди ушул өзүңдүн кайненеңди тартып ыймандуу болот. Карабайсыңбы? Эм күчөктү бизди көрсө жүгүнүп, жоолугун башынан түшүрбөйт садага кетип калайын. Ошого эле кубанам да, ошого кубанам. Рахмат айтканыңыз келсин. Алла разы болсун сизге. Рахмат, абдан разыбыз келгениңизге. Чоң рахмат. Батаңыз тийсин балдарыма. Разымын. Рахмат, Фатима, кели ушинтип баарыбызга батаңды берип, келин уулдарга бата берип, туугандарга батаңды берип, рахмат. Рахмат өзүңөргө да. Бактылуу бол өзүң дагы. Тең арып, тең карып дегендей кудагыйың менен жакшы кудагый болуп, мампатташып, сырдашып ошентип. Чоң рахмат, аталар, апалар. Силердин айткан батаңарды актаганга аракет кылабыз.
коштошуп эзилип жүрөк өртөндү эзилип жүрөк өртөндү алган жылар ой өмүрлөр өтүп барат жыйнабай дүнүйөнү шайып шат биз жүрөлү биз өсөк баргала эй калтырбай көңүлдөрдү улайлы өмүрлөрдү жакшылык бизде болуп үйүбүз кутка толуп жашоодо Arınbaylı, oy açuğa aldırbaylı. Baykalbay dik düşmösün, yerimiz bölünmösün, barımız bir olur. Hey kaldırbay köngüldördü, ulaylı ömürlördü. Jakşılık bizde bolup, büyübüz kutla dolup, jaşodo bölünmeli. Karabağlı, oy baylıktı sana baylı. Ansızda ömür kıska uludan kalkan nuskası yaylı saldırızdı. Ey kaltırmay köngüldördü, ulaylı ömürlördü. Jakşılık bize bolup büyübüz kutka dolup jaşodo bölünmeli. Kaltırmay köngüldördü, ulaylı ömürlördü. Jakşılık bizde bolup büyübüz kutla dolup jaşodo bölünmeli. Jakşılık bizde bolup büyübüz kutla dolup jaşodo bölünmeli. Jaşodo bölünmeli. Биздин асыл зат берүүбүз апалардын аруулугун, мыктылыгын даңазалап көрсөтүп келет. Ал эми бул жолу биз Ат башы районундагы Арууке этно-фольклордук тобунун чыгармачылыгына, ишмердүүлүгүнө чогуу күбө болдук. Тамчыдай денедеги сүтүң менен талпынып мени баккан асыл энем, бар бол асыл зат. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүнү мен Жаркынай Сүйөркулова алып бардым. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча сак саламатта аман туруңуздар.